Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент көрсөтүүсү. Бул апта ичинде депутаттар Баткен облусунун өзгөчө макамы, коопсуз шаар долбооруна болгон айып пулдун өлчөмүн кыскартуу жана ичүүчү суу тартыштыгы, социалдык объекттердин өз убактысында бүтпөй жатышы тууралуу кенен талкууга алышты. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Комитет жол эрежесине салынган айып пулдарды 70% арзандатууну колдоду. Бирок адам өлүмүнө алып келген одоно эреже бузгандарга катаал чара көрүлмөкчү. Ушул аралыкта мурда төлөнбөй жүргөн айып пулдарды чыгарандарыбыз 70% жеңилдетүү менен төлөй алышат. Жогорку кеңештин депутаттары темир жолдун абалы менен жеринде таанышты. Ишкананын баланстык кирешеси 2020 жылы 1 миллиард 112 миллион сомду түзгөн. Эл өкүлү бул мекемеде коррупциялык схема күч экенин айтып сынгалды. Биз жылда келип атабыз, коррупцияны токтотпойсуз. Темир жолда ызычуусу бүтпөйт. Мен билгенимде. Жер участоктарын трансформациялоо жөнүндөгү мыйзам кызуу талкуу жаратты. Эртеңки күнү мыйзам күчүнө киргенден кийин жарандардын действиясы кандай процедурада өтөт ошону Төрага Талант Мамытов ишкерлердин көйгөйүн укту. Важный законопроект — это защита предпринимательской деятельности, защита инвесторов. Тармактык комитет эсептөө палатасынын 2020 жылдагы ишинин отчетун кабыл алды. Белгилүү болгондой, өткөн жылы бюджеттик резервтер жана жоготуулар 4 миллиард 900 миллион сом болгону аныкталган. Депутаттардын көпчүлүгү эсеп палатасынын ишин сынга алып, аудиторлор мекемелерди текшерүүдө бюджеттик мыйзам бузууларды жаап жашырууда деген кине коюуда. Жиында баяндама жасаган эсеп палатасынын төрагасы Алмаз Ахматов маалымдагандай, каржы бузуулардын суммасы 1 миллиард 25 миллион сомду түзгөн. Ал эми 1 миллиард 647 миллион сом мамлекеттин акчасы рационалдуу колдонулган эмес. Мамлекеттик бюджеттин резервтери жана жоготуулары 4 миллиард 961 миллион сомду түздү. Анын ичинен 1 миллиард 689,4 миллион сом калыбына келтирилүүгө тийиш. Болсо 2021 жылдын май айына карата 247,8 миллион сом калыбына келтирилген. Бул 14,6% түздү. Көрсөткүчтөр боюнча 2019 жылга салыштырмалуу 20 жылы каржылык тартип бузуулар 64%га кыскарыптыр. Бирок бул коррупция азайды дегенди түшүндүрбөйт. Тек гана пандемияга байланыштуу аудитордук иштер толук жүргүзүлбөй калган. Депутат Үмбөталы Кыдыралиев эсеп палатасынын көрсөткүчтөрүнө нааразылыгын билдирди. Өндірілген 589 миллион сомды отасыңыз. В целом, Алмаз Шашимбекович, в целом вы нашли финансовое нарушение на 1 миллиард 500 канча миллион сом. На 170 миллиардов сомов расход мы делаем каждый год. Даже 1% жоқтайым. Бұл деген эсептөө палатасын иштебегендигин түшүндүрөт. Вы должны стоять на страже бюджетных народных денег. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков эсептөө палатасынын аудиторлору айыл өкмөттөрдү кантип текшерери жашыруун эмес деди. Депутат паракорлук жоюлбай жатканын сынга алды. Счетный палата келип, эсептөө палата келип, текшерүү жүрүү башталды дегенде район боюнча элдин бардыгы билет. Алардын качан кетерин дагы билет. Эми үчүн дегенде айыл өкмөт башчылары ошол жерден счетный палатаны кетириш үчүн акча издейт. Текшерүүнү жабыш үчүн. Дотациядагы эмес айыл өкмөттү айтайын сизге $5000 жогору берет. Ал эми дотациядагы айыл өкмөттөр $2000 тегерегинде акча берет. Бул таза чыгабы, таза эмес чыгабы, бул сөзсүз түрдө бериле турган нерсе экен. Коррупция боюнча өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өтө чоң күрөш жүрүп атат. Эгерде эсептөө палатасы жардам бербей турган болсо, өзүңүздөрдүн ичиңиздерде коррупция болуп аткан болсо, анда кандай деңгээлде биз кантип өнүгөбүз анда? Мындай жат көрүнүштөр бар, жок дей албайбыз. Бирок ошончо бүгүнкү күндө биз коррупциянын алкагында иш жүргүзгөндө бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө ишеним телефону бар, атайын коррупцияга каршы кызмат бар. Мурунку жетекчи дагы маалымат бериңиздер, маалымат берсеңиздер, биз аны текшеребиз, иштен айдайбыз. Мына сиз дагы ошол нерсени кайталап атасыз да. Факт керек дейсиңиздер сиздер. Факты райондун эли бардыгы билип атпайбы? Эгер бюджеттик акчанын сарпталышын коргой албаса, мындай мекеменин барынан жогу деди эл өкүлү. 10 айыл өкмөттү барып текшергенден көрө бирин таза текшерген болсочу, onu коруп калат. Бир системага барыш керек. Ана сиздер үч текшергени кетип атканда эле баягы балык башына саз барган болсо анда жыйынтык чыкпайт да. Бюджеттен атайын бузуулар болуп атса, анын ал бузууларды сиздер барып жаап кайрадан аларга жардам берип атсаңыздар, анда мен бул счетный палатаны жаап эле салышка дарегем.
Айта кетсек, эсеп палатасында жалпы 202 инспектор иштейт жана депутаттардын баамында расмий айлыгы аз экенине карабай, эсеп палатасына орношууга кызыккандар өтө көп. Талкуудан соң эсептөө палатасынын 2020 жылдагы иши жөнүндө төраганын отчету жактырылып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан улам Баткен областында өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда колдоо тапкан. Дал ошол мыйзамдын алкагында Баткендеги ишканаларды салыктын бир канча түрүнөн бошотуу жана мамлекеттик муниципалдык кызматтарды жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору учурда сунушталууда. Кыргыз-Тажик чегара коогасынан соң Баткен облусуна байланышкан көйгөйлөрдү ыкчам чечүү аракети жүрүп жатат. Бул үчүн министрлер кабинети Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенине байланыштуу айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун парламенттин тармактык комитетинин кароосуна койду. 5 багыттагы өзгөчөлүк сунушталып атат. Өзүңүздөр билесиздер, бул өзгөчө инвестициялык режими, өзгөчө салык режими, жеңилдетилген мамлекеттик сатып алуулар механизмдери жана жеңилдетилген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр механизми жана ошол министрлер кабинетинин ошол Баткен областына ыйгарым өкүлүнө ушул кошумча административдик укуктук уюштуруучулук милдеттерди ыйгаруу маселеси сунушталып атат. Аймак бакубат болуу үчүн эң оболу экономика кубаттуу болушу керек. Ошондон улам депутат Нурдин Бейшеналиев чегарага жакын жайгашкан аймактарга инвесторлорду тартып, жеткиликтүү шарттарды камсыз кылыш керек деди. Лейлексез деген барбы? Ошол сыяктуу эле лейлексез болсо, анан Баткенсез деген сыяктуу кылып, ушу сезге ылайыктуу жерлерди ошо свободный экономический зона деп киргизсе жакшы болобу дейм да. Чегарага жакын жайгашкан айыл аймактарга турак жай куруу үчүн жердин тартыштыгы жарандарга чоң көйгөйлөрдү жаратып келүүдө. Чептен эрдин күчүбек дегендей, комитет төрагасы Нурбек Алимбеков чегара аймагын байырлаган жашоочуларды кармап калуу үчүн турак жай курууга жер көйгөйүн чечүү керек деди. Аксай айылынын мен билгенде неморун айылдар көп да, Көкташ. Ошол айылдардын тегерегиндеги жайыт жерлерди трансформациялоого ошол калктуу конушка уруксат беришибиз керек. Анан азыр бул нерсе статус кабыл алып мыйзам өткөндөн кийин калып кетип атат да. Айтып атпайбыз, элди кармай албай атабыз, баары кетип атат дегендерге алар эл менен мен жолуксам айтты. Бизге трансформация кылып ушул жерге турак жай салганга уруксат бергиле, биз калабыз дегендей сөздөрүн айтып атпайбы. Депутат Нурбек Тотонов баткендиктерге арзан жана күрөөсүз насыяларды берүү менен ишкерлерге, дыйкандарга шарттарды жаратуу зарылдыгын айтты. Баткендин паспорту барбы? Залогу жок бериш керек да. Азыркы жаңы технологиядагы өрүктү, же болсо алманы, же болсо гиляс дейбизби, өстүрүш үчүн канча бир гектарга 100 миң, 150 миң доллар сарпталат да. Жана капельный кылыш үчүнчү 150 миң доллар банктан алыш үчүн Баткенди бир айылын барын залог коюш керек. Ансыз эч мүмкүн эмес да. Айылдагы үйлөрдү 7 миң доллардан баалайт. Сарайыңды дагы буга баалайт, жериңди баалайт. Мүмкүн эмес. Биз ушуну эле чечип беришибиз керек болгону. Салыктарды бошотуудан жок эле дегенде 400 миллион сом киреше бюджетке түшпөй калат. Мындан улам каржы булактарга дагы аяр мамиле жасоо сунушу айтылды. Бюджетте бардыгын эле кыскарта бергенден дагы биякында караш керек да бюджетибизди дагы. Ошол боюнча да жакшылап карап эмне кылсаңыздар. Таяктын эки жолу да, бир жагы болсо бир жагы да бар да. Жыйын соңунда мыйзам долбоору депутаттар тарабынан колдоо тапты. Эми бул мыйзам долбоору парламенттин пленардык жыйынында эл өкүлдөрүнүн элегине салынат. Аркыл маселелер саатында депутаттар тарабынан бир катар орчундуу маселелер көтөрүлдү. Торугарт Эркештам постору аркылуу жүк ташуу көйгөйү, Баткенде тез чечүүнү талап кылган маселелер, мектеп курулуштары жана таза суу көйгөйлөрү айтылды. Бул боюнча жыйынтык чыгаруу өкмөткө тапшырылды. Жогорку кеңештин депутаттарын камакка алуунун мыйзамдуулугу боюнча суроо жаралууда. Жаңы баш мыйзамда депутаттын кол тийбестиги күчөтүлгөн 78-берене боюнча жана ал кылмыш жасап жаткан учурунда кармалбаса, анда көпчүлүк депутаттардын макулдугу менен гана аны кармоого уруксат берилет. 5-майда жаңы конституция кабыл алынды, 1-июнда кармоолор болуп атат, ошондуктан бул баш мыйзамга каршы. Эркештам Торугарт постору аркылуу жүк өтпөгөндүктөн ишкерлер коңшу өлкөлөргө көз карандуу болууда. Сөзсүз бул жагынан сиздер жумуш алып барышыңыздар керек деп ойлойм. Бүгүн Дордой базарындан ахыбалы кандай, кара суу кандай экенин сиздер жакшы билесиздер. Биздин ишкерлер эртең кандай болот? Бул бизден түздөн түз экономикага тийиштүү деп мен айтат элем.
Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча программаны күтүп отура бербей, айрым бир көп кыйынчылык жаратпаган маселелерди тезинен чечүүгө эмнеге болбосун. Арка жаштык максат айылында эң жөнөкөй акушер врач жок экен. Бир медсестраны коюп койгон дейт. 80 километрге төрөткөн алып барат экен. Ушу нерсени чечиш үчүн бир мыйзам кереги жок да. Базар коргон жай терек жолдун 9 чакырымы кеңейтилди. Эми тезинен шагыл төкпөсө жол кайра керектен чыгат. 2 айдан кийин уже кеч болуп калат да. Мына азыр убагы ушул июль, август айында бүтүрүш керек. Сентябрь айынан кийин билесиз, тоолуу региондордо кар жамгырдан болуп, жамгырдан кийин карга өтөт. Ошондуктан элге өтө кыйынчылык алып келет. Каражат таппаса анда өкмөт эмнеге отурат деген депутаттар да болушту. Каражат жок, каражат жок, каражат жок. А министрлер кабинети каражат таппагандан кийин эмне иштеп атышат анда? Ошо аймактагы маселелерде мына Токтогул району боюнча, мектептер боюнча авариялыктары бар. 50% бүтүп калган мектептер бар. Фундаменти туруп калган мектептер бар. Эч кандай бир тыйын каржылоо бөлүнгөн жок. COVID-19 илдетине каршы күрөшүү чараларын күчтөбөсө абал оорлошуп баратканы да айтылды. Канчалаган акча каражаттар бөлүнүп атат. Штабтар ачылып атат. Бизге иштеп атат деп күндө маалыматтар келип атат да. Бирок Ош шаарында эч кандай бир жыйынтыгын көрбөй атабыз да бир. Ошол эле баягы тойканалар, ошол эле кафелер, бүт эле эс алуучу жерлер ошол бойдон иштеп атат да. Парламентте жер участоктарын өткөрүп берүү тагыраагы трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү экинчи окууда талкууланды. Министрлер кабинетинин өкүлү 1645 гектар жер трансформациялоого каралып жатканын маалымдады. Мыйзам күчүнө киргенге чейин жеке турак жайлар курган жерлерди өткөрүп берүүдө айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын суммалары кимдер тарабынан төлөнөт жана мыйзам долбоорунда кандай өзгөртүүлөр каралууда? Кезектеги репортажда. Бишкектин айланасында 50-гө чукул жаңы конуш жайгашкан. Жаңы конуштардын жашоочулары өкмөттөн, парламенттен турак жайларын мыйзамдаштырып берүү талабы менен бир канча жолуу нааразычылык акцияларын өткөрүп келишкен. Эми алардын талабы аткарыла турган болду. Парламент жер участоктарын трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулады. Кудай буйруса, менимче коллегаларым баары колдойт. Бул элдин муктаждыгы. Эртеңки күнү мыйзам күчүнө киргенден кийин жарандардын действиясы кандай процедурада өтөт, ошону жалпы айтып койсоңуздар. Индивидуально кайрылышат райондук комиссиялар? Жок, жалпы чечим кабыл алынат. Туурабы? Рахмат, мен ошону тактайын дегем. Министрлер кабинетинин өкүлү 1645 гектар жер тилкесин трансформациялоо маселеси каралып жатканын маалымдады. Бул жер тилкелери Бишкек Ош шаарынын айланасындагы конуштарга тиешелүү. Анткени менен мындай көйгөйлөр жалпы республика боюнча бар. Депутат башка региондогу мыйзамсыз салынган турак жайлардын тагдырына кызыкты. Эмне үчүн башка облустардан кирбей калган? Мына Ош облусу менен эле Чүй облусу болуп калыптыр да. Мисалы Үскөл областы боюнча эмне үчүн трансформация жок? 2018-жылы 79-чы мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын негизинде өкмөттө 512-чи токтом кабыл алынган, ал маселе чечилген. Биринчилерден болуп Баканбаев айылындагы 102 гектар уже трансформация болду буюрса. Депутат Дастан Бекешев кептин нугун башка көйгөйгө бурду. Ал айдоо жерлерге суу жетпей, кыйналып жаткан дыйкандардын көйгөйүн көтөрдү. Азыр Чүй областында суу жетпей жатат. Шол негизинде өтө көп конфликттер болуп атат да. Суу аз. Губернаторлар менен, акимдер менен, айыл өкмөттөр менен биргеликте азыр штабтар түзүлгөн. Ошол штабтардын алкагында ушул Маловодья кырдаалынан чыгуу боюнча аракеттер жүрүп атат. Суунун жетишсиздиги, кургакчылык жалпы элдин социалдык абалына гана эмес, өлкөнүн экономикасына дагы терс таасирин тийгизери белгилүү. Депутат Нурлан Сырдыбаев тоит маселесинде өкмөт алдын алуу чараларын көрүү керектигин эскертти. Бул жөн эле сөз болуп калбасын. Мына 2-3 айдан кийин 3-4 айда кайра эле кар жайт, жамгыр жайт, эч нерсе чогулбай калса, мына түштүктө азыр бүгүнкү күндө чөптүн баасы 350 сом. Эгерде бул темп менен кетсе, кышында 1000 сомго чыгып кетиши мүмкүн. Жыйын соңунда мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын дайындалган жаңы элчисин кабыл алды.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хуршит Мырзахидовду кабыл алды. Алар жолугушуунун жүрүшүндө ар тараптуу, анын ичинде парламенттер аралык өз ара аракеттенүү аркылуу эки тараптуу мамилелерди чыңдоо боюнча бир катар маселелерди талкуулашты. Төрага Талант Мамытов элчини дипломатиялык миссиясынын расмий башталышы менен куттуктап, анын аракети менен кыргыз-өзбек мамилелери жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүлө тургандыгына ишеним артарын билдирди. Өз кезегинде элчи Хуршит Мырзахидов Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө жогору баасын берип, колдоо көрсөткөндүгү үчүн төрөгага ыраазылыгын айтты. Сапат билим берүү уюмунун негиздөөчүсү Орхан Инанды дайынсыз жоголууда. Тармактык комитет министрлер кабинетинин өкүлдөрүн чакырып, себептерин такташты. Учурда күч органдары тарабынан изделүүдө. Кененирээк кийинки сюжетте. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Инанды Орханды издеп табууга багытталган иш-чаралар. Жыйында ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Орхан Инандын качан жоголгонун, аны издеп табуу үчүн арыз ким тарабынан жазылганы тууралуу маалымат берди. Бишкек шаарынын Малдыбаева көчөсүнүн 10-11 үйүн коросунда Инанды Орхандын ага таандык автоунаасы табылган. Машинанын салонунан пиджагы, 2 уюлдук телефону жана автоунаанын паспорту табылган. Жоголгон адамдын жубайы анын жолдошу Түркия элчилигинде кармалып турганын медиа аркылуу социалдык тармактарга маек берген. Биздин президентибиз команда берип атса УКМКга издегиле карагыла тапкыла деп. Анан буну Түркияли террористтерди даярдоочу деп эсептеп жатса. Анан Орхандын аялы айтып жатса Түркия элчилигинин имараттын ичинде деп. Бул жерде мындай карап иштей турган иш бар экен да. Мен өзүм жеке оюмда булар силер жакшы иштей албай атасыңар или болбосо бул жерде башка нерсе бар да. Вена конвенциясына ылайык, 1-2 жана 22 беренеге ылайык ал жер элчи ар бир элчиликтер неприкосновенный территория болот да, биз ал жака кире албайбыз. Ал жака кириш үчүн ички иштер министрлиги же следственный комитет группа Тышкы иштер министрлигине кайрылса, биз ошол элчиге кат жиберебиз. Ушундай мероприятие. Кайрылдык деп атпайбы эмгада? Биздин жаран жок да, бир жумадан бери. Эми жөнөкөй жаран эмес экен, башка өлкөнүн жараны, бирок жаранды калыптыр. Ушундай окуу жайынын жетекчиси болуп, толтура бүтүүчүлөр бүтүп, дүйнөдө Кыргызстан атын алдыда жаңырып жүрөт, баардык жерде ошонун бүтүрүүчүлөрү. Ошо кош көңүл мамиле кылганыңар силердики. Мындай бул болбойт да. Мындай көрүнүш туризмди өнүктүрүүгө, инвесторлордун бизнес ачуусуна кооптонуу жаратуусу мүмкүн. Баарыбыз билебиз эмне болуп атканын, баарыбыз билебиз. Бул деген мамлекеттин беделине плюс алып келбейт, имиджге плюс алып келбейт. Баары бир табылат. Бүгүн болобу, эртең болобу, бирси күнү болобу, бир күн табылат. Бирок баягы Азиз Батукаевтай болуп, ошондой ситуация болуп калса, мамлекеттин деңгээли дагы түшөт да, беделичи. Белгилей кетсек, Орхан Инанды 2009 жылы кыргыз жарандыгын алган. Түркия тарапы аны бир нече жолу экстрадициялоону сунуштаган. Бирок Кыргызстан тарап өз жаранын бере албай турганын ырастаган. Түркияда ага террорчуларды даярдаган деген оор кылмыштар боюнча айып тагылган. Өтө дыкаттык менен мамиле жасашыбыз керек. Мен оюм боюнча бул жарандын Кыргызстанда жашап жүрүшүнө дагы биздин Турция менен мамилебиз дагы сууктап кеткендей болгон жокпу деген суроо жаралып атат да. Эл өкүлү Азербайжан, Россия Сибат сыяктуу окуу жайларын жаптырып, Өзбекстан ачууга уруксат бербей койгонун айтты. Ал эми Кыргызстанда аталышы дагы өзгөртүлгөнүн белгиледи. Кыргызстан жаппай койгон, анан сапат кылып мамлекет немесин өткөрүп сактап калганда, ошондон кийин анан ошонун негизинде тиги куугундук болуп атам деп граждан салган болуш керек да. Мен бул жөнүндө айтып атам да. Буну сиздер табасыздар деген чоң ишеничтебиз. Болушунча эртелетип бериңиздер. Ушул жерде сүйлөгөн депутаттардын баардыгы ушулардын баардыгына кайрылуу жасашты да. Бүгүнкү күнү күтүп аткандар, ал кишини аманчылыгын тилеп аткандар көп. Ошого эртерээк иштерди алып барсаңыздар. Тармактык комитет коопсуз шаар долбоорундагы айып пулдун көлөмүн азайтуу демилгесин жактырды. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү бул долбоордун жардамы менен орнотулган видео камералар Орхан Инанды табууга эмне себептен жардам бербей жатканын такташты. Ар бир жарандын жана жол коопсуздугу сакталуудабы? Сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы өзгөртүүдө айып пул салуу жөнүндө буйрук түшкөн күндөн тартып 15 күндүн ичинде төлөнсө, айып пулдун өлчөмү 70%га кыскаруусу сунушталууда.
Бул долбоордун биринчи этабы ишке ашар алдында унаалардын кайсыл жерден чыгып жолдо жүрүү эрежеси бүт видео камерага түшөрү айтылган. Силер ушу видео наблюдениени аябай жакшы иштете албай атасыңар да, или операторлор ошол жерде отургандар жакшы карабай атабы, бир тажрыйбалуу балдарды коюшуңар керек го. Анткени мына даже кээ бир кинолорду көрсөңөр, кайсыл жерден чыгып кандай өтүп жатканын азыр биягынан көрсөтөт деп бардыгын по минутно, по секундно көрсөтүп атышат да. Эгерде айыппул салуу жөнүндө буйрук түшкөн күндөн тартып 15 күндүн ичинде төлөнсө, анда анын өлчөмү 70%га кыскарат. Башкача айтканда, айыппул 1000 сомдун ордуна 300 сомду түзөт. Мыйзам долбоордун экинчи беренесинин экинчи бөлүгүнүн жобосу мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 3 ай ичинде иштей тургандыгын белгилөө сунушталууда. Ушул аралыкта мурда төлөнбөй жүргөн айыппулдарды жарандарыбыз 70%дык жеңилдетме менен төлөй алышат. Депутат Саматбек Ибраев эмне үчүн чыгымды кыргыз тарапкана тартышы керек деген собол салды. На самом деле это бизнес, оказывается. На самом деле бизнес, это крупный бизнес, да, был что? Был бизнес, почему государство не может делать? Или у государства там денег нету? Тут, по-моему, думаю, копейки стоит. Вот любой местный орган в состоянии вот этот безопасный город Теметкенгечи. Талкууда бир катар депутаттар 3 буттуу камералар калктуу эмес аймактардын туура эмес жерлерине коюлганын сынгалды. Ошондой эле трассаларда жүрүү ылдамдыгын 90 км/сааттан 120 км/саатка көтөрүү айтылды. По объездной трассе все-таки, я думаю, надо увеличивать скоростное разрешение до 120 и до 110. Вы же знаете, что по объездной дороге никто по 80-90 не ездит. Айыппулду төлөөнүн жеңилдетилген мөөнөтүн 15 күндөн 30 күнгө чейин узартуу боюнча көптөгөн сунуштар берилди. Нарушение кылган адам бир айдын ичинде төлөсө ошо 70% же 50%, а эгер бир айдан өссө, анан толук акчасын төлөө боюнча сунуштар берилди эле. Буларга сиздер Мамасадык Сабирович, чынын айтканда бул жерде эгер ошол жеңилдетилген төлөмдөрдү төлөй турган мөөнөт бир айга чейин узартууду мыйзам жол берет. Бирок бир айдан ашык болбош керек да. Эл өкүлүнүн пикиринде коопсуз шаар долбоору жетишерлик деңгээлде иштебей жатат. Анткени айыппулдун өлчөмүн азайтып же көбөйтүүнүн алдында жолдогу шамчырак, жол белги, тилке, сызыктарын жакшылап оңдоп алуу зарылдыгын ырастады. Разметкага биздин жолдор международный стандартка жооп бербейт. Бирок камераларды эл аралык стандартка жооп берген камераларды илип салып атасыңар. Талашып тартышуудан кийин комитет коопсуз шаар долбоорундагы айыппулдун көлөмүн азайтуу демилгесин жактырды. Кыргыз темир жолунда абал кандай? Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасына барып, аткарган жумушун көрдү. Белгилей кетсек, акыркы учурларда бул ири мамлекеттик стратегиялык компаниянын тегерегинде чуулгандуу иштер болуп, ал башкы директору Дашковдун камалышы менен аяктаган. Бүгүнкү күндө темир жолдо жагдай кандай? Ал мамлекетке кандай пайда алып келүүдө? Толугураак кийинки репортажда. Темир жолдун башкы директору Адылбек Адырановдун маалыматына караганда, ишкананын баланстык кирешеси 2020 жылы 1 миллиард 112 миллион сомду түздү. Киреше мурунку жылга салыштырмалуу 653 миллион сомго көп болгон. Натыйжада темир жол республикалык бюджетке 322 миллион сомдон ашуун каражат төккөн. В рамках реализации договоренности между Кыргызской железной дорогой и узбекскими железными дорогами об увеличении транзитных грузов посредством наращивания мультимодальных перевозок по направлению Кытай-Кыргызстан, Узбекистан-Туркменистан и далее Азербайджан, Турция и Европа. Белгилей кетсек, темир жол тапкан пайдасынын жарымын мамлекеттик казынага которот. Эми темир жолду өнүктүрүү үчүн кирешенин бөлүгүн бюджетке төлөөдөн бошотуу маселеси көтөрүлүүдө. Улуттук компания вагондорду сатып алууну, темир жолду модернизациялоо сындуу стратегиялык пландарды көрсөтүүдө. Эл өкүлү Шералы Абдылдаев ишкананын өнүгүү планына канааттанбастыгын билдирип, темир жол тапкан кирешесин толугу менен өзүнө калтырууга каршы экенин билдирди. В 2011 году мы принимали такое постановление специально, потому что все ГП, все акционерные общества не платят, не развиваются, допустим, при этом, допустим, бюджет никаких поступлений нету.
Кыргыз темир жолунун кирешеси дээрлик жүк ташуудан түшөт. Былтыр Өзбекстанга сатылган көмүр 30% арзандатуу менен ташылган. Муну жетекчилик атаандаштыктын айынан деп түшүндүрдү. Аны менен катар өкмөттүн токтому менен кант заводдоруна кызылчаны бекер ташуу милдеттендирилген. Депутаттар товарды бекер ташуу туура эместигин белгилеп, токтомду жокко чыгаруу зарылдыгын айтышты. Ал эми пандемияга байланыштуу былтыр марттан тартып эл аралык жана өлкө ичиндеги жүргүнчү ташуу токтотулган. Жалаң коммерция жагын эле караштыра бербей, Россиянын авиакомпанияларын полностью. Ушул темир жол, ушул Бишкек Москва, Бишкек Новосибирск, Жалалабад Москва, Жалалабад Новосибирск караш керек да. Аябай көптөгөн жарандарыбыз каттап атканын бардыгыбыз билебиз. Депутат Рыскелди Момбеков Кыргыз темир жолу ишканасында сынбаган коррупциялык схема бар экенин сынга алып, темир жол аркылуу тонналаган алтын ташылып кетип жатканын ачыктады. Бертекс Голд тиги Алаукадан, Чаткалдан алып келген алтынды именно ошо Маймак аркылуу Балкашка ташып атат. Пайдаланат ал. Бертексте дагы 10 тонна алтынды запаста алды. Демек ал узак убакытка чейин пайдаланат. Тармактагы коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө депутат Акыл Кемелов да сөз улады. Белгилүү болгондой, ишкананын айрым жерлери 49 жылга ижарага берилип, андан ары колдон колго сатылып кеткен. Бuyakta жазып атат. Ал Хасанов дал признательные показания, а именно показал, что получил от Абдукеримова в виде премии от 1000 до 2000 долларов США в месяц. Признательные показания берут. Ошондой эле признательные показанияны сизге Асанбеков, сизге берип атат. Кадыркулов ким? Сизге берип атат, туурабы? Депутаттар тарабынан айтылган бул фактыларды текшерүү транспорт прокуратурасына тапшырылды. Коррупциялык схема бар экен, жашпаганда эле көрүнүп турат, бар экенчи. Прогрессивдүү жаш бир кадрларды алып өзгөртүү керек. Мына азыр сиз аябай туура айттыңыз. Бир министерствода жоопкерчилик болгон жакта, финанс жагынан, өнүгүү жагынан, башка жагынан. Комитет жыйынында депутаттар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу жана анын артыкчылыгы тууралуу сөз козгоду. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан деген жол жөнүндө кандай түшүнүүңүз бар? Бизге ошонун пайдасы барбы, жок? Эгерде салынып калса, бизге эле пайда болот. Где-то я айтып атпаймынбы, по предварительной оценке 150-300 миллион доллар ежегодно түшөт только на транзите. Көчмө жыйында комитет мүчөлөрү Кыргыз темир жолунун чарбалык иштери менен да таанышты. Темир жолчулар шпалдарды алмаштыруу менен алек. 9 жолдун тоому болгон бул түйүндө жүк салынган вагондор сорттолуп кайра жолго салынат. Былтыр ушул жолдор аркылуу 7 миллион 300 миң тонна жүк ташылган. Темир жол ишканасынын питомнигиндеги породалуу иттер станцияны чоочундардан кайтарып, вагондордогу шектүү жүктү табууда берилгендик менен кызмат кылат. Стратегиялык маанидеги Кыргыз темир жолу экономикада дагы локомотив экенин эске алганда, темир жолчуларда ишенимди актаса деген үмүт бар. Жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы бизнести жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Иш-чарага жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган депутаттар, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери, бизнесмендер, ишкерлик бирикмелердин мүчөлөрү катышты. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өлкө турмушунда бизнес коомчулуктун орду чоң экенин, мамлекеттеги алардын таламын талашууга кызыктар болушун баса белгиледи. Ошону менен эле бизнести коргоого алуу, алардын өнүгүшүнө кам көрүүнүн зарылдыгына токтолду. Учурда Кыргызстанда, анын ичинде мамлекеттик башкаруу тутумунда кыйла маанилүү өзгөрүүлөр болуп жатканын кошумчалап, жаңы конституцияга улуттук мыйзамдарды ылайык келтирүү тууралуу айтты. Төрага бизнес кеңеш Кыргыз парламенти менен бизнес коомчулуктун ортосунда туруктуу байланышты түзө ала турганына терең ишенерин айтты. Наш бизнес-совет будет играть очень важную роль, так как важные законопроекты — это защита предпринимательской деятельности, защита инвесторов, ограничение от излишних проверок, создание соответствующих условий для бизнес-среды. Я считаю, что все это должно отражаться в тех законопроектах, которые в дальнейшем будут влиять на развитие бизнеса.
Бизге берилген убакыт ичинде сиздерге айтып берген жаңылыктар ушулар болду. Эгерде сиздер расмий түрдө саясий маалыматтар жана мыйзам долбоорлору менен таанышууну кааласаңыздар, биздин кеңешке же YouTube, Facebook баракчабызга жазылып, парламент радиосун угууга чакырабыз. Программа Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Эфир аркылуу кайрадан амандашканга чейин саламатта калыңыздар.